Генри Джексон коомдук бирикмеси Кытай Эл Республикасы башында коронавирус тууралуу анык маалыматты жашырып койгон деп күнөөлөп жатат. Кытай коронавирус өз аймагында жайылып жатканда ал тууралуу маалыматты жашырып койгондугу үчүн жоопкерчиликке тартылуусу керек. Бул тууралуу Улуу Британиядагы Генри Джексон коомдук бирикмесинин коронавирус концепциясы Кытайдын потенциалдык күнөөсү жана юридикалык жактан кароо докладында айтылды. Отчетто пандемиянын дүйнөлүк экономикага тийгизген таасири Кытай бийлигинин жана алардын аракеттеринин көз каранды болгону айтылган. Эгер Кытай инфекция тууралуу эртерээк маалымат бергенде, вирус анын аймагынан чыкпай эле жок кылынмак. Эл аралык санитардык эрежелерге ылайык көпкө созулуп дүйнөгө тарай турган патогендер тууралуу бүткүл дүйнөгө так жана өз маалында маалымат берилиш керек эле деп жазылат отчетто. Мындан улам коомдук бирикме Кытайга чыгымдын ордун толтуруу маселесин коюуну сунуштап жатат. G7 уюмуна кирген өлкөлөр эле карантин учурунда ички экономиканы колдоого $4 триллион көп акча жумшашты. Демек концепциянын суммасы мындан аз болбошу керек деп айтылат докладта. Бул чындык. Коменданттык сааттын талаптарын бузуп, милицияга кол көтөргөн үчүн Ош облустук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаары Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондору боюнча коменданттын басма сөз борборунун кызматкери Замир Сыдыков билдирген. Маалыматка ылайык, 6 апрель күнү кечинде Ош облустук сотунун судьясы мас абалында коменданттык сааттын шарттарын бузуп, милиция кызматкерине кол көтөргөн. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 355-беренеси бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү жана коркутуу боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Фактыны Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмокулов тастыктап, судья коменданттык саат башталганга чейин кармалганын билдирди. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан тартып оору көп катталган Бишкек, Жалат, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат, Сузак райондорунда өзгөчө абал киргизилген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 25 марттан бери өзгөчө абал жарыяланган аймактарда коменданттык сааттын талаптарын бузган 2038 адам кармалып, кайра кое берилген. Булак элдик медиа. Бүгүн 8 апрелге карата Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек шаарында, Чүй, Нарын, Жалал Ош облустарында катталды. Жаңы бейтаптардын ичинен 13 адам медицина кызматкерлери. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 270 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 10 адам, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 5, Жалал облусунда 1, Ош облусунда 24 адам. Аймактардагы буга чейинки жалпы 228 адам көрсөткүч Бишкек шаарында 25, Жалал облусунда 80, Ош облусунда 86, Ош шаарында 20, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 3, Чүй облусунда 5 адам. Булак маалымат KG. Ат башы районунда түштүк регионго дааватка барып келген 2 адамдан коронавирус табылган. Нарын облусунда 5 кишиге жетти. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифинг учурунда Кыргызстанга өткөн суткада коронавирус жуктурганы аныкталган адамдар кайсы аймактан экенин айтты. Бүгүн дагы 42 жаңы учур катталып, өлкөдө COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 270 түздү. Бишкек шаарында 10 адам, анын ичинен бирөө медицина кызматкерлери. Калган 9 киши сырттан жугузуп келген. Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 5, анын 2 сырттан келген, 3 ич ара байланыштан жугузган. Жалат облусунда 1 байланыш аркылуу жугузган. Ош облусунда 24 адамдан табылды. 8 чет өлкөдөн келген, 16 жергиликтүү тургун, анын ичинен 12 медицина кызматкери. Бул аныкталган адамдар Умрадан, Москвадан, Пакистандан келгендер экени айтылды. Ал эми Ат башы районунда түштүк регионуна дааватка барып келген 2 адамдан коронавирус табылган. Булак чындык KG. Кыргызстанда дагы 12 адам коронавирустан айыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Ал 2 адам коронавирустан айыгып, үйүнө чыгарылганын айтып, ооруканадан чыгарылгандардын саны 25ке жеткенин билдирди. Аны менен бирге ал бүгүн 10 адам ооруканадан чыгарылганын айтып өттү. Бүгүн Жалал облустук ооруканасынын 10 адамдын үйүнө чыгарабыз деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 8 апрелге карата коронавирус жуктурган 42 жаңы учур катталды.
Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 270ге жетти. Алардын ичинен 35 адам коронавирустан айыккан, анын ичинен 10 адам ооруканадан чыгарылат. Коронавирус жуктурган 4 адам каза болду. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад шаары, Ноокат жана Кара Суу, Сузак райондорунда 2020-жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 15 апрелине чейин саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилген. Мындан улам өзгөчө абал киргизилген шаар жана райондордо 20:00 7:00 сааттар арасында коменданттык саат деп белгиленип, ал убакта көчөдө жүрүүгө тыюу салынды. Ал эми саат 7:00 20:00 чейин жарандар үчүн сыртка 3 себеп менен чыга алышат. Дүкөндөн азык-түлүк, дарыканадан дары-дармек сатып алуу жана ооруканага баруу үчүн. Сыртка чыкканда жарандардын жанында өздүгүн тастыктоочу документи жана маршруттук кагазы болуш керек. Булак чындык KG. Спортко коюлган акчалар